социалдык өнүктүрүү министрлиги же болбосо тийиштүү орган тарабынан кайсы бир адамдын саламаттыгына жараша карап туруп майыптыкты бериш, бул ушу мамлекет жардам бериши керек деген гана сөздү аныктай турган категория болуш керек да. Калганынын баардыгында ал эч кандай айырмачылык же артыкчылык же кемчилдик боло турган фактор болбош керек да булчу. Биз дайыма жумушка орношуп атабызбы же дагы башка максаттар барбы? Биз ойлонушубуз керек. Диджей болуш үчүн да, мисал үчүн диджейликти алсак, кандай сапаттарга ээ болуш керек? Ошол жумушка орношуп аткан адам. Бул жакта жумушка тиешелүү сапаттарды санайбыз дагы, эч ким айыптыгы бар же жок болуш керек деген сөз жок. Бул жерде бизге тоскоолдук кылган көп учурда майыптыкка болгон көз караш жана ишенбестик. Мүмкүнчүлүк бербейт да. Туура көп учурда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын тажрыйбасы жок. Бирок бул мындай замкнутый круг, каяка барып тажрыйба алат. Демек ошол эле мисал үчүн социалдык өнүгүү министрлиги мага деле шанс берди. Госрегистр, ошо дело производства же башка кассир жагында иштеп атышабы жигиттер 5 адам деп уктум. Иши кылып мүмкүнчүлүк берүү менен тажрыйбасы көбөйүп, анан жакшы жумушчу болуп өзүнүн потенциалын ачат да. Азыркы заманга жараша мындай ойлонушубуз керек да. Көп мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды майыптык топторду берип, жөлөк пулдарды берип, мындай мойнунга арттырып багып отуруу оңойбу же жумушка түртүп максималдуу түрдө заманга жараша азыр деген онлайн жумуштар толтура. SMM контент деген жумуш бар. Бул жерде отуруп интернет бар болсо, мындай жазганды билген, мындай минималдуу түрдө компьютерди билген, ой жүгүртүүсү жакшы, кандай бир сапаттарга ээ болуш керек да. Демек минималдуу түрдө туура азыр мамлекеттик деңгээлде аны билбейбиз, мүмкүнчүлүгүбүз жок, тиги бу дейбиз. Бирок ошол эле биз бир жылда бир жолу мамлекеттик мекемелердин жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга түзгөн шарттарын биз экспертиза кылганда, көп мекемелер бизге айтып келет, акчабыз жок, шартыбыз жок, деп атабыз, анан болбой атат деп. Бирок ошол эле учурда жакшы деген баага татыктуу болгон социалдык өнүгүү министрлиги, генеральная прокуратура, башкалар дагы болгон аракетин жасап, шартын түзүп жатпайбы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга. Демек, кыймылдаса болот экен да. Жасаса болот, бул баягы актанса, жетекчинин же болбосо ушул жакта кызматтагылардын деле жеке көз карашына да байланыштуу болуп калышы мүмкүн да. Ооба, туура айтасыз. Кичине бир ой жүгүртүү кылып, ойлонуп кантсем экен деп мындай кеңешип ишти, мисал үчүн ошол эле социалдык өнүгүү министрлиги пандусын жактырбай, биз 3 жолу кайра жасаткансыңар. конструкция, реконструкция болду. Канча жолу кеңешип, экспертизадан өтпөй калат, бирок азыр жыйынтыгында эң жакшы пандустардын бири социалдык өнүгүү министрлигинде. Маселе ошондой болуш керек. Себеби жасады аты кылып баягы мына биз жасап койдук деп кагаз үчүн жасабай, баардыгы баягы негиздүү, фундаменталдуу болуш керек болуп атпайбы. Анан азыркы кеп дагы бекер чыккан жок да, себеби бүгүн мамлекет баягы коргоого алып атабыз, жардам берип атабыз деген сөздүн жанында мүмкүнчүлүк берип атабыз деген нерсени турмуш жүзүнө ашырып туруп, азыркыда жумушка алганда сен тажрыйбалуу болуп кел эмес, ошол жерден тажрыйба ала тургандай, балким кошумча билим бере тургандай системалар барбы бүгүнкү күндө? Бар, бизде мисалы жумушту бизде иш менен камсыз кылуу негизи жерлерде бар да, иш менен камсыз кылуу департаментине Бишкекте. Ошол жака кайрылганда алар мисалы окутууга жөнөтөт, жанакы начальный профессиональное образование деп, кесиптик эмелерге. Ошол жерден билим алышат, анан мындан тышкары билим берүү министрлиги менен жыл сайын жогорку окуу жайларга жана токтом чыгарышат, жыл сайын квота берилет да, атайын. Мисалы мүмкүнчүлүгү жок болгондорго вот квота берилет, жанакы жетим балдарга, ушу ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга. Бирок ал негизи ошол берилген квота мындай толугу менен мындай толук кандуу болбойт экен да, анткени себеби ошол кесипке берилген кесиптер боюнча ал мисалы ал адамга ал кесип боюнча окугусу келбейт, же болбосо андай кесипти бул жерде да чектөө бар деп айтсак болот экен. Чектөө да бар да.
квота берилет, бирок ал квота толугу менен аткарылбайт. Анткени мисалы там 100 квота берилсе, мисалы бир жылда, анын бир 50-60 мындай жогорку окуу жайларга тапшырат экен, а калгандары анткени мындай кесиптери мындай ал кесип менен окугусу келбейт. Азыркы бизде мындай болуп калды да, биз негизи бул маселелерди чечиш үчүн биз вообще коомду мындай гумандаштыруу керек да бизгечи. Мына ошол эле жүрүм турум жана отношения деп атпайбы, мына человеческий, мисалы ич ара мамиле. ич ара мамиле, ошолорду биз мындай коомду гумандаштырышыбыз керек да. Анткени себеби бул мисалы мыйзамга жазып койдук, жумуш менен камсыз кылбай койду деп атпайбы, мына жумуш эме албай коюшат, там биринчи группадагы майыпсың депчи. Азыркы биздин мыйзам боюнча жана иш менен камсыз кылуу боюнча андай чектөө жок. Бардык группадагы ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар иш менен камсыз болушу керек да. Жана Бирок ошо жасай келгенде Азамат айткандай ар кандай шылтоону айтып атпайбы? Сен 1 жумадан кийин келчи, 3 айдан кийин келчи деп коет. Анан кийин мына ошол работодательдер эмне үчүн албай коюшат? Анткени себеби алардын мындай шарттары жок да. Буга өзүнчө шарт түзүп бериш керек да. Угусу боюнча, көрүүсү боюнча жана жөндөмүнө жараша мындай шарт түзүп бериш керек да. Ордуна отургангачы ошол шарт түзүп бергенден качып, алар жанакы мен айыпты төлөп коем, штрафтык айыпты төлөп коем, ошо менен кутулуп кетем дейт да. Ошол себептен биз жанакы айыпты биз мындай жогорулатышыбыз керек да, суммасын. Экинчи чети баягы аларга бир кызыкчылык жаратуу деген дагы маселе турбады беле бир мезгилдерде. Балким салык жагынан жана башка жагынан. Негизи мындай да, бизде азыр квота атайын, жумушка орношконго квота атайын түзүлөт мыйзам боюнча. Мен просто өзүмдүн тажрыйбамды айта кетсем, 2006 жылда мен салык инспекцияда иштегенде бизде айлыктар абдан аз болуп калды да. Мен ошондо ойлонуп калдым, менчик организацияга барам деп ушундай ойлонуп калдым. Жумушту издеп баштадым. Бир компанияга барсам, жок, сени ала албайбыз, сен кантип иштейсиң? Мен көргөздүм. Мына программа бар атайын, компьютер менен мен оңой эле иштей алам деп ушуну айттым да. Договор керек болсо, договорду түзөм, жазам. Соглашенияларды жазам, проблем жок андан. Алар ойлонуп, бирок сен кантип бизге келесиң деп ушундай көп суроолорду берип, анан мен жумушка алышкан жок да. Ошол учурда бизде патент квота боюнча мыйзам жок болчу. Бирок мен азыр ойлоп атам, ушундай мыйзам ушул учурда болсо дагы, мени квота негизинде алса дагы, алар мага жакшы мындай мамиле түзбөй, кичине мындай жаман көрүп мени. Сизден кутулуштун айласын издемек да? Тура. Анан мени учурду табып түртмөк да ошол жумуштан. Ошон үчүн мен азыр мындай ойлоп атам да. Мен 5-чи чакырылышта иштегенде мен айттым да, бул квота чындыгында ачык эле айтыш керек. Квота иштебейт. Менталитетке жараша бул мыйзам иштебейт. Себеби мындай да, квота менен даже киши барса, ошол жерде кысымлар, ар кандай кысымдар болот. Аны кантип далилдей каласың, туурабы? Мамлекеттик барып Министерство социальной защитага бара албайсың да, мага кысым кылып атат. Кантип доказательство бере албайсың. Ошон үчүн мен 5-чи чакырылышта бир мыйзамды сунуштадым, бирок депутаттар аны колдогон жок. Ошол квотаны жоюп, квотадан лучше алар атайын өкмөт фондду түзүп, ошого акчаны топтоп, ар бир ишкер, мисалы анын квота 2 ушундай жаран иштеш керек жазылган. Бирок ал 2 жаранды албай эле, хотя бы 2000 сом ай сайын ушундай төлөп берсин фонддон. Ошол фонддон мисалы мүмкүнчүлүгү чектелген адам жумушту тапса, ишкер айтса, мен ала алам бул кишини, бирок менде шарт жок, азыр инфраструктура жок. Мамлекеттик орган барып ошол жерге фонддон акчаны алып, ошол жерде инфраструктура түзгөнгө мындай сунуштарды бергем да. Ийкемдүү жолунун бири ушул экен да. Ооба. Анан экинчи нерсе, мисалы ишкер айтып атат, жок, мен 6000 эле сом төлөйм, бирок бул айлык кичине төмөн болот. Мамлекеттик фонддон ошол жактан дагы 6000 же 3000 сомду кошсо болот эле да. Ушундай мен сунуштасам, жекчилекке каршы менин коллегалар колдогон жок.
Анан буюрса мен жарым жумадан кийин Кореяга барам, Түштүк Кореяга. Ошол жерде аларда жакшы тажрыйба бар экен. Аларда атайын жумушка орношконго мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды атайын агентство бар экен. Ошону карап чыгып, биз эмгек министри менен орун басары менен биз ошол иш сапарга барып келебиз. Ошону көрүп, буюрса биз жаңы мындай идеяларды алып келип, бияка мыйзам катары сунуштайбыз. Ага дагы бир аздан кийин токтолобуз. Бирок чындыгында айтыш керек, квота азыр мындай, иштеп атат, бирок жакшы иштебейт да. Саламатсыздарбы, мен Сапарбек Муратов. Бул жерде туура айтылып атат да, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга негизи шарттуу жумуштар бар экен. Мен өзүм башыман деле өткөргөм. Бул жылуулук берүүчү ишканада барып кайрылдым. Мени жумушка начальник алды. Келип иштей бериңиз, документти биринчи күнү барып оформить этип коесуз деди да. 2 күн иштедим. Ал жерде шарт мындай экен. Будкада отурасың, шлагбаумду көтөрөсүң, жаап коесуң, болду. Менде буту жок кишиге бул аябай ылайыктуу жумуш экен да. Мен керектесе ошол 2 күн ичинде жанагы Сейит Жетимишевдин эл арасында деген 2 китебин окуп бүткөнгө жетиштим да, ошол жерде отуруп элечи. Анан тилекке каршы биринчи күнү барып документти оформить этейин десем, тиги жерде ой, бул деген структурный объект, сиздин мүмкүнчүлүгүңүз келбейт. А мен 2 күн иштебедимби десем, жок, болбойт. Нельзя так работать. Такой не принимаем деп урсай албы, мени албай койду да. Тилекке каршы. Мына ушундай кайдегерлик да, булчу бизге окшогон мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга кайдегерлик мамиле да. Ушундай кырдаалда эмне кылыш керек эле? Ушундай кырдаалда эмгек министрлигине кайрылыш керек. Азыр ушул административдик кодексте өзгөртүүлөр бар. Ошол негизинде аларга төлөмдү салса болот. Силердин күчүңөр жетеби ушундай нерселер чечкенге? Өкмөткө караштуу бизде жана экологиялык техникалык коопсуздук боюнча инспекция бар. Ошол инспекция текшерет, ошонун функциясында жазылууда булар штрафтык жана айыптарды ушулар берет. Ушул орган, инспекция. Бул эретте жана фонд боюнча айтып кетпеди Дастан Далабаевич. Ушул жакшы идея болгон, биз колдогонбуз бул мыйзамдычы. Себеби дегенде мына өнүккөн мамлекеттерде мындай болот экен да, жана квотаны булар жанагы госоргандарга отдельно өзүнчө түзүлгөн квота, жана работодательдерге өзүнчө. Анан бул ошол жана фондто аккумулироваться этип, жана штрафтык айыптар. Анан ал ошол работодательдерге берилип, ошол работодательге айтат, сен буга шарт түзүп беришиң керек, ошого жумшашың керек акчаны депчи. Ошондойду биз колдогонбуз. Мына ушул жерде вот жана инспекция, экологический, техническая инспекция ушул жерде аябай катуу иштеш керек да, мониторинг. Бул жанагы айыпты ошолор салат да, штрафтык айыпты. Анан бул деген штрафтык айып бул жана общий бюджетке кетет да. Ошол себептен жана фонд ачылса, ошол фондто камтылса, ошол акчалар чогулуп, андан кийин ошол даректүү иштегенге жакшы эме болмок да. Бизде мына жогорутан сөздүн башында айтылып кетпедиби? Биз баягы өзүбүздүн жолубуз менен транспорттун кызматынан колдонушубуз кыйын, мекемелер кирип чыгыш деп. Анан кийин мына социалдык кызматкер деп баягы жардамчы иретинде бир кошумча кызмат уюштурабыз деп аттык эле да. Биздин университетте, биздин кафедрада негизи ушул социалдык кызматкерлерди жана практик психологдорду даярдап чыгабыз да. Анан бул жерде биздин негизги максатыбыз, негизги иштөө жана изилдөө объектибиз ушул коомдун аялуу катмарлары да, ушул адамдар менен, анын ичинде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз менен иш алып баруу. Анан биз дайыма студенттер менен биргеликте ушул адамдар менен тыгыз байланышта болуп, бул адамдар менен иштеген жанагындай НПОлор, бейөкмөт уюмдар менен, министрликтер менен көптөгөн иш-чаралар өткөрүлүп жүрөбүз да. Анан мен дагы бир сиздер айтып өткөн көйгөйлөрдөн дагы бир көйгөйдү белгилеп кетким келип атат. Мындан 2011-2012 жылдар аралыгында ушу социалдык өнүктүрүү министрлиги жана Германиялык коом финансылык жактан колдогон, жана биздин кафедра ортосунда ушул 7 облустук аймакты камтыган бир изилдөө өткөн да. Ошол ал изилдөөнүн аты темасы болсо
мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарыбыздын социалдык медициналык реабилитациялык кызматтарга болгон муктаждыктары жана ошол жардамдардын жеткиликтүүлүгү деген темада да ошол изилдөөдө көптөгөн жарандарыбыз ким айым айтып өткөн жанагы көйгөйдү аябай белгилеп айтышканда анан дагы бир маселе бул жерде маалыматтуулуктун жоктугу да өзгөчө айыл жергесиндеги ушундай жарандарыбыз аларга бериле турчу социалдык кызматтар жөнүндө такыр маалыматтыгы жоктугу белгиленген да ушуларды айтышкан. Анан шаар жеринде борбордук баягы райондук борборлордо кичине маалыматтар бар. Мисалы биздин бул жердеги жарандарыбыз көптөгөн маалыматтардын негизинде көп иштерди алып барып өздөрүнө тийиштүү жардамдарды укугун коргосо болот коргоп өздөрүнүн укуктарын коргоп алып атышат да. Ал эми айыл жергесинде өзгөчө аябай чоң маселе экен да. Ал жердеги ошол баласы инвалид баласы бар ата энелер аларды багы коомчулукка кошпой, наоборот аларды багы үйгө кармап, сыртка чыгарбай, элге кошпой, аларга маалымат жок да. Ушул балдарды өздөрүнүн багы жөндөмдүүлүктөрүнө жараша алардын аң сезимин өстүрсө болот, аларды окутса болот, аларды кандайдыр бир ыкмалардын негизинде бастырууга, кыймылдоого жардам берсе болот деген такыр маалыматтары жок экендиги белгиленген да. Анан ошол жерде ошол социалдык кызматкерлердин ошондой маалыматтарды багы калк арасында жайылтылбай маалымат бербегендиги эң негизги маселе экен да. Өздөрү менен эле өздөрү калып калган. Да, ошол эле уюмдун чегинде, ошол эле мекеменин чегинде өздөрү эле ал маалыматтар жөнүндө билет, бирок ал жердеги жашоочулар, айыл калкы ал жөнүндө такыр маалыматтары жок экен да. Биз жантан бери сөз кылып көп маселени айтып атабыз, бирок ошол проблемалардын баардыгы бирөө бир тармакка, экинчисине, үчүнчүсү дагы бирөөнө карайт экен. Анан ушунун баардыгын бир уюштурсак деген нерсе жогоруда айтылып кетпедиби калкыга? Комитет же болбосо бир өзүнчө бир палата өңдөө иштесе депчи? Кеңеш өңдөө. Бирок анын күчү канчалык болот? Баягы мойнуна милдет алуусу кандай болуш керек? Бул көйгөйлөрдү чечиштин бир гана жолун көрүп атабыз деп көпчүлүк айтып атат изилдегендер. Мына системалуу иштей турган, бирөө жоопкерчиликти алган, ошол жерде 10-20 киши отуруп алып, күн сайын саламаттык сактоо жаатындагы проблемаларды, билим берүү жаатындагы жана башка ушул транспорттук кирип чыгуу, көчөдө жүрүүгө байланышкан ар бир деталдык маселенин баардыгы менен алектениш керек болуп атат да. Болбосо тиге бар, ошол жооп берет деп коет. Ага барса сен ар жакка бар, ошол жооп берет деп коет экен да. Анан кийин жоопкерчилик алып, мен жасашым керек эле, жасай албай калдым деген киши жок экен да биздечи. Кандай кылышыбыз керек? Эми ошол орган жоопкерчилик укугу болуш керек биринчиден. Укук бериш керек мындай уюм уюштуруп калсак мисалы үчүн. Бирок ошол эле кезде анын жоопкерчилиги болуш керек. Майыптардын арасында, мамлекеттик уюмдардын арасында, анан же координация кылганда дагы майыптарга жардам берейин деген күндө дагы ошол айткан кеңеши болобу, тапшырмасы болобу, ошону тетиги айыл өкмөтүнөн баштап жана айыл өкмөтүндөгү социалдык кызматкерден баштап анан өйдө карай аткарышы керек да. Ошол жанагы жакшы закондор болуп атат, токтомдор болуп атат деп атпайбызбы? Ошолор аткарылбагандай эле бул кеңештин деле айткандары аткарылбай калышы толук мүмкүн да. Ооба. Анан жанагы биз майыптар укук маселесин жакшы биле албай атат деп атпайбызбы? Ушу дагы туура маселе. Ушул боюнча да жанагы адвокатура жагында жүргөндөр болобу, юристтер тарабынанбы ушундай кызматтарды айыл өкмөттөрүндө, райондордо уюштуруп, майыптардын өздөрүнө түшүндүрүшүбүз керек да. Бул бир тарабынан. Экинчи тарабынан коомдук негизде болуш керекпи же мамлекет бюджет болуш керек? Жок, коомдук негиздеги нерсе иштебейт экен. Биз тажрыйбадан көрбөдүкпү? Баягы орусчасы на общественных началах деген ошо бойдон эле уктап жарым үргүлөп эле отура берет экен, бул жүрбөйт экен. Анан муну мамлекет тарабынан эми укугун берип атсак, жоопкерчилиги болуп атса, иштеп атса, мамлекет тарабынан эми чоң айлык эмес, бир аз айлык алып иштеш керек. Антпесе иш болбойт.
жыйынтык сунуштарыңар жакын арада биз кандай кадамдарга барышыбыз керек? Айсипа эжеке, сизден баштайлы. Менин оюмча, бул жоопкерчиликти аябай күчөтүшүбүз керек. Ар бир министерствого. Анан ошондой эле мен көп мындай за границага барам, ошол жакта карап көрсөк, например, Японияда эле да, ар бир даже депутаттар майыптын эмелерин салып жүрүшөт экен да, жасаган буюмдар моюнуна эмесине. Кичинекей эле бир жерден эме болуп калса, бир проблема болуп калса, сразу чыгып өздөрү изилдейт экен. Аларда жоопкерчилик аябай катуу экен да. Биринчиден жоопкерчиликти күчөтүшүбүз керек. Бул баягы мыйзамдыктагы жоопкерчилик, экинчиден адамдык парыз иретинде дагы мойнуна алышкан да. Ыйман деңгээлинде. Бизде негизи жоопкерчилик жок болуп атат да. Бизде могу райондук башка социалдык жактан коргоо башкармалыктарына кайрылганда аябай ошолор туура эмес мамиле кылып атышат да, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдаргачы. Ошолордон башталса, ошол адамдар туура мамиле кылса, мүмкүнчүлүгү чектелген, анда бизде бир жакшы иштер болот эле да. Менимче бул айыл өкмөттөрү деп же болбосо шаар ичинде МТУлар дегенде социалдык жумушчулары бар, ошо социалдык жоопкерчиликти ала тургандар. Менимче ошолорду окутуш керек го, мындай кыска семинар болобу. Алар жөн эле баягы регистрация кылып эле чектелип калат. Менин сурашым ошондой курстарды аларга семинар өткөрүү. Арсланбеков Жаныш. Мен мына жерде бир эки маселени айтып кетет элем да. Бизде жана майыптар арасында биринчи группа инвалидтер бар, көз жагынан. Багы союз убагында буларга за услуги деп пенсиядан тышкары 50% кошуп берчүле. Это бул биринчи группа деп тактап айтсак, совсем эле көрбөй алган жандар да. Алар жанагы өзүңөр билесиңер, палка менен жүрүп калган. Ошон үчүн баягы азыркы мезгилде булар билинбей калды да, ошол жардам. Көбү билбей алып атабызбы? Жакын бармаңыз. Алып атабызбы, албай атабызбы дегенде. Мен ошон үчүн бул жанагы социалдык структуралар чечеби, же тиешелүү министрликтер чечилеби? Азыркы алып аткан пенсияны минимальный 2000. Тегерегинде минимальный. Анан кийин баг средний айтсак 4000. Ушул пенсиянын 50%-ын кошуп, ушул жарандарга чечип койсо, көңүл буруп койсо болот эле да. Анан кийин дагы бир маселе, жанагы здравоохранение жагынан. Биз азыр көп эле кайрылып калабыз, баягы дармектерге ошол учрежденияга барып калсак, ошол кымбат дарыларды жазып беришет да. Анан кийин баягы үлгөтө жагынан караштырганда 5% үлгөт экен. Если вот мындай ойлоп көрсөк, 100 сом болсо 5 сомдук бул билинбей калат экен да. Билинбей калат экен. Ушуну дагы ошол тиги жогорку кеңештен да чечилеби, жанагы Дени сак министерстводон чечилеби, ушул жагындагы көңүл буруп карап койсо деген. Рахмат. Комментарий кыласызбы жаңылай? Эми жөлөк пулдун өлчөмү тилекке каршы аз азыркы учурда эми бул жанагы жана прожиточный минимумга жетпейт эми, бирок эми бул мамлекеттин бюджетинин эсебинен болот атат. Анан ошол себептен азыркы акыбалы дефицит биздин мамлекеттик бюджет ошого жараша, бирок биз жыл сайын аракет кылабыз бюджетке кошууга. Анан кийин бирок тилекке каршы азыркы күндө мына өлчөмү ушундай 1000ден 3000ге чейин да. Ай сайын ала турган жөлөк пул да. Азыр мына сиздердин министрликке көбүрөөк жоопкерчилик жүктөлүп, анан кийин тийиштиги канчалык бар экенине, жок экенине карабай эле силерге баягы ишенип келгендер көп да, мисалычы. Мына ошол ишти баягы оптималдаштырып, жанагындай жоопкерчиликти алып, ишти жылдыруунун жолу катары кандайдыр бир структуралык түзүмбү не кылса болот? Мисалы, министрлик сиздердин бир макамыңарды көтөрүп, департаментке айландырып, жана башка өңдүү жолдорду карап берсе,
мүмкүнчүлүктүү болобу, ошол таасирдүү болот деп ойлойсузбу? Бизде мына жанатан бери айтпадыкпы кеңештерди. Негизи кеңеш иштеген, бирок тилекке каршы бул мындай общественный началода иштеп калат да. Анын бул жерде мындай эч ким өзүнө жоопкерчилик албайт. Ал жерде баягыдай эле тиги премьер-министрдин алдында болсо, мисалы порученияларды берет ар бир министрликке. Анан бул министрликке түшүп, кайта эле ошол адамдар, бул жерде мындай кадрдык маселени карашыбыз керек. Биринчи иретте инсанды мындай өстүрүш, инсанды ошол мамиле жасоого, ошол жоопкерчиликке тартышы керек да. Анан коомду вообще гумандаштырыбыз керек, сознанияны менять этиш керек, менталитет, стереотип, ошолордун баардыгын биз ошонун алкагында иштешибиз керек да. Мисалы мына мага түштү жоопкерчилик, мен аны жоопкерчилик өзүмө алып, мен ошону андан ары жылдыруу деп өзүмө эме сөз берип, ошо укуктуу кылып мен жооп беришим керек да. Ошондой мындай адамды ошого тарбиялашыбыз керек болуп атат. Бул жерде кадровый маселе да, бул жерде ар бир мамлекеттик кызматкердин өзүнүн функциясын аткарат. Ошол ишинде болуш керек да. Жок, функциясын аткарат. Функциясынан тышкары дагы мына жазалбай калып атпайбы иштерчи? Мисалы берилген тапшырмалар өзүнүн убагында своевременно аткарылбай калып атпайбы? Анан ошол жерде мына бул уже адамдык касиет бул жердечи. Себеби өзүнүн функциясын аткарат, андан функциясынан тышкары ал аткара албайт. Анткени мына убактысы жетпейт, айлыгынын астыгы, мисалы жаштар келет, кичине иштеп кетип калат, кайта жаңы кадр келет, аны тарбиялаш керек кайта. Ушундай процесс, көйгөйлөр болот көп ортодо. Кыска эле байке. Бир ооз сөз да. Бул жерде жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын мүмкүнчүлүгү жанагы акчасын эсептебей туруп, балдарына пособие чыгарып беребиз деген да, министерстводон ушул сөз болгон. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол ким чечип атат, эмне болуп атат, бирок бизге дагы эле андай укук бериле элек да. Кайсы Жок, уюм эмес, бул жалпы эле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын мүмкүнчүлүгүнүн чектелине жана пособие, пенсия алып атышпайбы? Ошону эсептебей туруп, балдарына пособие чыгарып беребиз. Үй бүлөлүк кирешеге эсептебей туруп чыгарабыз делген да. Бирок эмгичекте азыркы күнгө чейин бул чечилбей жүрөт да. Ал пенсияны эсептебей деген. Пенсияны эсептебей. Бүгүн биз ошол мыйзамды карадык. Буюрса 2017 жылдан баштап 1 январдан иштеп баштайт бул мыйзам. 1 январдан 2017 жылдан. Азыр Азамат, бүгүн эле добуш берүү болот ошол мыйзам боюнча. Мен кыскача сунушум эми бар ар бир айткан көйгөйлөрдүн баарын ар бир адам өзү алган экен, сөзсүз түрдө баягы жоопкерчиликтүү болуп ишке аткарса жакшы да. Анан баягы куру сөз эле бул жерде деле мисалы айтылып жаткан көп нерсеге мен ишенбейм да. Анткени айтылган нерсенин баардыгы эле баягы ушундай жыйындар болобу, талкуулар болобу, көп көйгөйлөрдүн баары айтылган жерде кала берет да, бирок чындап келсе ишке ашпайт. Ошол себептен ар бир ошо көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө да айтмакчы, ар бир адам өзүнүн моюнга баягы жумуш алгандан кийин ошону аткара билсе жакшы болот. Андан сырткары ошо мүмкүнчүлүк түзүп берген коомдук биринчи каналга ыраазычылык билдирсек болот. Ошол эле учурда мына кесиптешибиз Алмаз байке да ошо айтылган көйгөйлөрдү, айтылган мыйзамдардын баарын сөзсүз түрдө коомдук биринчи канал же болбосо ушул сыяктуу коомдук мамлекеттик телекомпанияларда көзөмөлүнө алып журналисттик иликтөө кылса ошондо жакшы болмок да. Анткени аткарылып жаткан иштер чыныгы аткарылып жатабы же жөн эле кагаз учурунда калып жатабы, ошону дагы изилдеп, анан монча пайыз ишке ашты, монча пайыз ишке ашкан жок десе өтө жакшы болмок. Рахмат. Асель. Мен мындай пикирди айткым келип атат да. Ошол жерлердеги жанагы эле кайра эле ошол айыл жергесиндеги жарандарыбызга да маалыматтарды жеткирүү үчүн ошол жердеги жергиликтүү социалдык кызматкерлер, айыл өкмөтүндө иштейби, управление башкаруу, социалдык жактан коргоо башкаруу мекемесинде иштейби, алар жанагы социалдык пособияларды же болбосо жөлөк пулдарды төлөп коюп эле документ менен иштеп койбостон ошол өздөрүнүн бир уюштуруучулук, маалымат берүүчүлүк функцияларын дагы мындай бирдей аткарып кетишсе деген пикирди айткым келип атат. Айтып койсом болобу? Мындай жана социалдык кызматкерлер жерлерде алардын функциясында жалгыз бой жашаган, улгайган жарандарга жана ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын үйүнө барып келүү функциясы негизги. Анан бизге жана 2011 жылы балдар маселеси кошулган функция. Ошол балдар маселеси функциясы менен алардын функциясы көп, өзүнүн функциясынын негизги функционалдык милдеттүүлөрүн алар аткарат.
толук жанакы маалымат деп атпайсызбы, сиз толук жетпей калып атат депчи. Бул маалымат толук эле жетет. Биз кандай деген брошюралар чыгарабыз? Аларды деген ошол жаран окуйт деп биринчи жарандан сурасаңыз, окуйбу, ошол маалыматты карайбы, ошол брошюра, китептерди. Ошондой көп мисалы эл аралык уюмдар, коммерциялык эмес уюмдар толтура чыгарат мындай брошюраларды. Жанакы азыркы ар бир мамлекеттик органда жана такталар бар да, информационный такталар, ошолордо бүт маалымат мисалы толук кандуу дейм. Азыр мисалы бизде интернет да, интернет, ар кандай техника бизде өнүгүү жакшы эле жүрүп жатат. Я Абдраимова Чынара, мен өзүм кулагы жагынан майыпмын. И бизде көп аябай ушундай көйгөйлүү бир проблема болуп эсептелинет. Школду бүткөн балдарга, слабослышащий школду, чала уккан балдардын школун бүткөн балдарга почему-то эми МСЭК 3-4 ТУГА укаст менен дерге 3 группа инвалидности бербей атышат да. Анан алар же бул обществого кошула албай, же инвалидность жок жаш балдар аябай кыйналып жүрүшөт. И ушул вопросту чечсе болбойбу? Эске аласыздарбы, жаңылайым? Бул маселе боюнча мына Калкыбар Табасович эртең бизде жолугушуу болот. Калкыбар Табасовичтин эмесинде, уюмунда министр өзү барат. Ушул жерде ушул маселе көтөрүлөт. Бул маселе боюнча талкуулайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Данакер көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын көрдүңүздөр. Бүгүн биз саламаттыгына байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын бүгүнкү күндөгү жагдайына кеңири токтолдук. Өзүңүздөр байкаганыңыздардай көйгөй аз эмес, балким күчөгөндүр, балким курчуп бараткандыр. Ошондуктан жалпы коом да катышыш керек биринчиден, экинчиден жоопкерчилигин алган ошол мамлекеттик кызматта отургандар, ушул көйгөйлөрдү чечем деген адамдар жоопкерчилигине жараша иш кылышы керек экендиги бүгүн кечиктирилгис милдет жана маселе. Саламатта калыңыздар.